мен Садыр Жапаровтың бір айтқанын ұғып қалдым. Мен мыйзам таласында ғана иш алып барам, мыйзам таласында ғана жүрген кишимин деп айтқаныменен тилекке каршы бул мыйзамсыз жоруктар менен мыйзамдуулукту талап кылып аткан сыяктуу көрүнүп атат да. Эми бул жерден айта кетчү нерсе мындай да, мен мыйзамдуулукту сактап мыйзам менен барам деген кишинин мыйзамдуулукту сактабаган жөнүндө айтпадымбы? Мыйзамды сактоо жарым-жартылай болбойт. Же мыйзамды сактайсың, жарымын аткарбай койсоң, мыйзамды сактабаганың болот да. Мейли азыр өкмөттүн төрагасы болсун деп коет. Бирок мыйзамды сактайм десең, анда аны жыйынтыгына президент кол коюш керек. Президенттин указы менен гана өкмөттүн толук курамы бекитилет. Эгер президенттин указы жок болсо, анда ал бекитилбейт. Маселе чыгат. Президент ошого кол коебу? Эгер кол койсо, анда ачык айтыш керек алдын ала. Кол коет, мынакей беките бергиле деп. Балким президент ошого кол коеюн деп жеңишинен содалашып, бири-бирине кепилдик алып, ушул кадамга барып атышкандыр. Бул экинчи маселе. Буну көрө жатарбыз. Эгер таптакыр эле президент кол койгон жана өкмөттүн курамын бекиткенден баш тартса, анда бул өкмөт легитимдүү болбойт. Легитимдүү болуш үчүн жанагы сунушталган, бекитилген тартиптери так сакталыш керек. Антпесе убакыт биз өкмөттү өкмөт деп кабыл ала албайбыз. Эми өкмөттүн башка мүчөлөрү боюнча, эгер Боронов кеткен болсо, анын отставкасын ким алат? Алдыбы? Ал элек азырынча. Анын отставкасын албагандан кийин, аны дагы статус белгисиз өкмөттүккө бүгүнкү күндө. Булар кайсы өкмөткө дайындап атышат? Убактылуу өкмөт деген дайындалыш үчүн анын орду бош керек да. Ал жагын да караш керек да. Эми анын баарын бир токтом менен кабыл алабыз десе, анда аны расмий түрдө мыйзам чегинде алып барыш керек. Ошол жактарын биз чечмейин, баары бир бул өкмөт легитимдүү болуп эсептелбейт. Баягы сиз айткан 10-жылкы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катары эле андан көрө анда ачык эле ошондой мындайча айтканда конституция каралбаган, мыйзамда каралбаган убактылуу өкмөт түзө коюп эле кайра ошол тартип менен кетишке балким туура келеби. Аны да караш керек да. Анан ошол себептен ал киши бүгүн эле өкмөт башчы болуп өзүнчө башкарып атат дейт. Эми ал канчалык деңгээлде башкарып, анан канчалык деңгээлде ошонун ишин аткарып атышат. Бул дегендик чынын айтканда формалдуу түрдө өкмөттү бекитпей эле койсо болот го деген мындай ой туудурат да. Эгер бүгүндөн баштап эле өкмөт башчынын милдетин аткарып атса, анда аны эмне кылат мыйзамдаштырып? Анда ошол бойдон иштеп кете берсин да. Туурабы? Эгер буга чейин 1-2 чечим кабыл алып ийген болсо, анда ал кайра мыйзам таласын бускан болот. Мыйзам таласын бускандан кийин кайра жоопкерчилик тартуу милдети пайда болот. Аны ким чечет? Мындай да, бул бизде өзү мен кече айтып аткан уктум, кайрылып аткан элге. Кандайдыр бир мамлекеттик органдын жетекчилиги кетип калса, эч кимге барбайсыңар. Орун басары бар, ошол иштесин деп атат. Элге бардык мамлекеттик органдар кайрылып атат да эми. Ал жаран катары кайрылдыбы, же өкмөттүн башчысы катары кайрылдыбы билбейм. Бирок эгер сен башкалардан ушундай талап кылып атсаң, анда эмнеге өзүң ошол бузганга баратасың деген суроо туулуп атат да мен үчүн. Сен анда өзүң дагы барбы анда жака? Анда орун басары, өкмөттүн биринчи орун басары бар, ал аткарып турсун десе болот эле да. Туурабы, шашпай. Бирок ага барбай, жок, бийликти колуна ала коюп чечип атат. Бул жагы аны өзү баа берип туруп өзү чечпесе, башка киши бүгүнкү күндө чече албайт. Бирок баа берилиши мүмкүн да ушунун баарына. Кийин баа берилет, эгер бийлик алмашып кетсе. Ошол эле кыйын аракет үчүн кайра муну жоопко тартса болот. Бирөөнүн ыйгарым укугун өзүнө алып аткан болот да. Бизде принцип разделения власти деп коет. Аткаруу бийлиги өзүнчө, сот бийлиги өзүнчө, мыйзам чыгаруу бийлиги өзүнчө, президент өзүнчө деген бар да. Биринин ишине бири киргише албайт деген сөз бар. Эгер бул бир бийликтин бутагын өзүнө алып алса, бул узурпация власти деп да айтсак болот. Бийлигин өзүнө ыйгарып алды да. Ал жагынан жоопко тартылып калышы мүмкүн. Канчалык деңгээлде кийин түшүндүрүп берет. Өзү айтып атат, мыйзам чегинде барышыбыз керек деп атат. Демек, мыйзам чегинде барсаң, анда жанагы мыйзамда жазылган талаптарды аткар. Бирөөнүн бийлигин тартып алба. Өзүң эле алып бирөөнүн бийлигин аткарганда, бул эми көчөдөн келген кишилер мисалы жогорку кеңештин төрагасынын же президенттин парламент чечти деп айтып атпайбы?
парламенттин чечкенин мыйзамсыз экенин мен айтып бердим азыр. Аны башкача көрө, эгер катуу юрист болуп тастыктап берсе, мен кечирим сурайын. Бирок мен мыйзамда жазылган талаптарды гана айтып атам да, ушундай болуш керек экен. Андай болбоптур. Демек, легитимдүүлүгү бүгүнкү күндө суроо жаралып атат. Мен мыйзамсыз деп айтам. Жашырбай элечи. Анан мыйзамсыз болуп өзү бийликти алып атса, өзү мыйзам чегинде барып жооп берет деп атса, демек өзү да жооп бериш керек да.